Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде Ачык айкын программасы. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып барам. Бүгүн биз Ички иштер министрлигине кайтарылган укук кырсыктарды кыскарта алабы деген теманын тегерегинде кеңирээк талкуу кылабыз. Бизде конокто Ички иштер министрлигинин өкүлү Тилек Исаев, ошондой эле Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова. Урматтуу коноктор, чоң рахмат убактыңыздарды бөлүп эфирибизге катышканга келип бергениңиздер үчүн алдын ала ыраазычылык билдирем. Тилек мырза, ушул эле жумада президент ошол жол кырсыктарын азайтуу жана болтурбоо максатында атайын жарлыкка кол коюп, Ички иштер министрлигине мурдагы укуктарын кайра өздөрүнө өткөрүп берди. Бул сиздердин ишиңиздерди канчалык жеңилдетет, ошондой эле коопсуздуктун алдын алууда канчалык жардам тиет? Саламатсызбы? Албетте бул кадамга баруунун өзүнүн дагы багы аткарыла турган, алдыга койгон иш максаттары жана буга чейин ошол тармактарда иштердин багы бир канча солгундап кеткендиги, ошол айдоочуларды сапаттуу даярдоодо дагы багы кетирилген багы мүчүлүштөрдүн баары эске алуу менен ошону бир тутумга топтоп Ички иштер министрлигинин карамагында, Ички иштер министрлигинин жоопкерчилигине калтырып, президентибиз жакында токтомго кол коюп, ушул тутумдарды бириктирүү боюнча указ чыгарды. Эми ошонун негизинде алкаганда, мисалы үчүн буга чейин мына 10 айдын жүзүндө 6000ден ашуун жол кырсыгы катталган болсо, ошонун жол кырсыгынан 700дөн ашык адамдын өмүрү кыйылды. Ошол эле учурда 9500ден ашуун жараныбыз жабыркады бүгүнкү күндө. Ошонун баардыгы багы жолдогу жол эрежени одоно бузгандан айынан. Жол болсо ошол жол эрежени ошол жетиштүү деңгээлде билбегендиктен айынан келип чыгып аткан жол кырсыктары. Тагыраак айтканда, ошол жол кырсыктарынын 85%дан көбү бул айдоочулардын күнөөсүндө болгон жол кырсыктары. Бул жерде атайын ошол жол эрежесинин ылдамдыкты чегинен ашык жайдап, унаанын ылдамдыгына ээ боло албай калган учурлардан келип чыккан жол кырсыктары бар. Ошол жерде 30%дан ашыгы бул жанакы жолдогу озуп өтүүдө эрежелерди сактабагандыгы. Мына жакында эле ушу Кара Суу районунда, Ош областында жанакы Мерседес Спринтердин кагылышуусунда, КАМАЗ автомашинасы менен кагылышуусунда жол кырсыгы болду. Жерде мына 10 адамдын өмүрүн алды. Ошол эле учурда 16 адамдын денесине ар кандай оор жаракаттар, адамдар бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде дарыланып эсине келе албай жаткан, ден соолугун калыбына келтире албай жаткандар көп, учурлар көп. Ал эми ошол жерде жанакы айдоочунун ошо жол эрежесиндеги эрежени сактабагандыгы жана озуп өтүү эрежесин сактабагандыгынан келип чыгып атат жол кырсыгы. Бул жол кырсыктардын келип чыгышы дагы ошол жол эрежесин одоно бузгандыктан келип чыгып атат да. Ошол эле учурда жол кырсыгы болгон учурда дагы жол кырсыгынан кийин эле Ички иштер министрлигине талап кылып эле Ички иштер министрлигине жеткиликтүү иш деңгээлде жүргүзбөйсүңөр деп күнөөлөгөн, багы критика алган учурлар көп. Ал эми ошол жол кырсыгындагы катышкан айдоочунун айдоочулук сапаты, ошол билимдин деңгээли, ошол эле учурда жанакы автошколдон канчалык деңгээлде тарбия сабак алынды, анан айдоочулук өлдү, кандай жол менен ыйгарылды. Бул вопрос көмүскөдө калып кетип атат да. Ошол эле учурда Ички иштер министрлиги аларга көзөмөл жүргүзгөнгө эч кандай мыйзам укук берген эмес. Мына эми ушул жаңы указдын негизинде ошолордун баарын көзөмөлдөп, бүгүнкү күндөгү ошол талапка жооп бере албаган автошколдор үчүн багы тийиштүү көзөмөлдөр жүргүзүлүп, эми ошол багы өздөрүнүн ишмердүүлүгүнө кайдыгер жасаган ишмердүүлүгүнө мындай шалакылык мамиле кылган автошколдор үчүн, айдоочулар үчүн бүгүнкү күндө ошол жакшы жагына өзгөртүүгө бүгүндө ийгиликтүү кадамдар жасалат. Чынара айым, мына сиздин да кабарыңыз бар. Өлкө башынын жардыгынан кийин унаа мекемеси, ошондой эле айдоочулук көлүктөрдү берүү, алардын тартибин кароо, автомектептерге лицензия берүүнүн бүт жагы Ички иштер министрлигине өткөрүлдү. Ошоло мурун транспорт министрлигинде ошондой эле унаа мекемеси өзүнчө иш алып барчу. Ошол өзүнчө иш алып баргандыгынын себебинен ушундай кырсыктар көбөйүп кеттиби? Ички иштер министрлигине ошол укуктар берилгенде эмне өзгөрөт? Ушу өткөн 10 жылдын ичинде эгер абалды байкап көрсөк, бул акыркы реформа, ушундай реструктуризация дейли, ушу 10 жылдан ашып кетти. Ошондо ушул укуктар алынганда башка мекемелерге берилген. Ушу билим берүү министрлигине берилген, транспорт министрлигине жана унаа жанагы мамлекеттик каттоо уюму түзүлгөн. Ошол уюм түзүлүп атканда дагы мындай
көп нерсени үмүттөнгөн, эми мындай көп тазараак иш болот, коррупция аз болот, мындай ишке коюлат деген. Бирок тилекке каршы ал уюм жаңы түзүлгөнү менен дагы ага карабай көп каталар кете баштады. Ушул 10 жылдын ичинде биз мисалы биз деле иштегенибизге бейөкмөт уюм катары бир 9 жыл болду, эмки жыл 10 жыл болгон атат. Ушул 10 жылдын ичинде биз көп айтчубуз. Эмне үчүн автошколалар аябай начар иштеп атканына бул билим берүү министрлиги жооп берип калыптыр. Анда эмне үчүн алар муну колго албай атышат? Эмне үчүн пассажирский автотранспорт менен көп кырсыктар болуп атат? Аны транспорт министрлиги жооп бериши керек эле. Аяк эмнеге мындай лицензияланып же кезкин токтотушпайт, же аябай тартипке салбайт деп биз ушундай критиканы биз тараптан көп айтылган негизи. Ошон үчүн мына унадагы бирикме ал жерде дагы көп мындай туура эмес кадамдар көп болот да. Мисалы ошол эле айдоочулук укукту берүүдө, транспорттарды регистрациялоодо ар бир ушундай кадамдарда көп каталар кетип атты. И ошол каталарды биз байма-бай ушул жылдардын баарында эле айтып аттык да. Эмнеге бул ишке оңго жылбай атат? Эмне үчүн бул иштер көзөмөлгө алынбай атат? Оңолбой атат деп биз көп айтчубуз. И ушул келип бүгүнкү указга келип чыгып атат. Мен көбүрөөк буга туура деп эсептейм. Анткени бул функциялардын баары бир уюмга берилип атат. Эми биз ошол уюмга дагы ушул указ менен эле жоопкерчилик дагы жүктөлүп атат. Эгер мурун мисалы билим берүү министрликтен деле эч ким жооп берген жок автошколалар үчүн. Автошколалар азыр мисалы мамлекеттик эмес, баары тең частный, 300гө жакын көбөйүп кеткен да өтө дагы. 272. Ошого чейин барып атат. Анын баарын мисалы министерстводо иштеген бир же эки адис анын баарын чече албайт. И алар ал эле автошколаларды эле чечип отура бербейт. Алардын башка билимге караштуу эмелери бар, иши бар да. Ошон үчүн ал иш дагы такыр эле чаржайыт болуп калды. Ошон үчүн мен эсептейм, бул бир министрликтен сураган дагы туура. И бир министрлик жооп бергени дагы туура. Өзүнө жоопкерчиликти алып атат да. И бул 10 жылдын ичинде эми биз ойлошубуз мүмкүн, эми кайра баягыдай эле мындай возврат болуп атат, артка кетип атабызбы, кайра эле кайтып келип атпайбы функциялар деп. Бирок 10 жылдын ичинде дагы көп өзгөрүүлөр да болуп кетти. Мисалы коомдун өзү да өзгөрүп атат. Граждандардын активисттер көп чыгып атат. Интернетке бүт иштер көмүскөдө калбай, мындай көп чуулгандуу иштер чыгып кетип атат да. Эми ошол боюнча жоопкерчиликке тартылып аткандар да көп. И параллелдүү түрдө мындай айта кетсек болот, азыр мисалы коррупция менен мурунтан баштап эле күрөшөбүз деп көп айтылып келген. Ошондо кээ бирде биз байкап калчу элек, кээ бирде ал коррупция закону бир кишиге карата иштейт, экинчи кишиге карата иштебей калат да. Азыр эми баардыгын ачыкка чыгарабыз дегенди биз айтылган сөз ошо жазалып атканын көрүп атабыз. Ошон үчүн мен ишенем, бул коррупциядан эми кайра кайтып келет дегенден коркпой, ушул коррупцияга дагы күрөш жүрө бериш керек катуу. И көзөмөлдө эле ошо күчөгөн эмеге жеттик да, деңгээлге. Ошол жана Унаа мамлекеттик ишканасынын ички иштер министрлигинин астына өтүшү, ошондой эле күбөлүктөрдү берүү маселесине келгенде, азыр коомчулукта айрым пикирлер бар, Тилек мырза. Бул ошол мурун канча күндөп кезек күткөн күндөргө дагы артка кайттык биз. Ошол коррупциянын уюуна айлана турган болду ички иштер министрлиги деген сындар дагы айтылып атат да. Ошол укуктар сиздерден бөлүнүп чыгып кеткенден кийин эмне өзгөрдү? Эмне жыйынтык берди? Эгер сиздерге кайтып келди, эми мурункудай коррупциялык көрүнүштөр болбойбу? Бюрократия күчөбөйбү? Бул көрүнүштөн биз кайра ошого кайтып келебиз деген айтуудан алысмын. Анткени буга чейин 10 жылдын жүзүндө ички иштер министрлигинде бир канчалык кадрлык өзгөрүүлөр болду, бир канчалык багы кадрларды тандап алууда дагы, ички иштер министрлигинин ишмердүүлүгүндө дагы көптөгөн өзгөрүүлөр болду, реформалар болду. Биз бүгүнкү күндө электрондук багы цифрализациялык багы жолго көп басым жасап, биз өтүп кеттик бул жагынан. Мына ошол эле учурда кылмыштуулук менен күрөшүүдө дагы, тергөө кызматында дагы биз ошол жанакы бирдиктүү кылмыштардын реестри деген
кылмыштардын жана жоруктардын реестри деген биз атайын реестр ачканбыз. Мисалы үчүн ар бир жаранга ошол арызы катталган күндөн баштап ошол сотко чейинки кеткенге чейинки ар бир жарандын арызчынын колунда атайын өзүнүн идентификационный логин паролдору берилет. Өзүнүн ишин, иш мөрдүүлүгүн арган иш кандай деңгээлде жүргүзүлүп атат, ошону өздөрү көзөмөлдөгөнгө толук мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө жана бузууларды дагы жол эрежесинде бузган эрежелер дагы катталган күндөн дагы биз жанакы карчек системасында ойлоп чыгарып бердик. Канча системада нарушениясы бар, кандай төлөнүп атат, эмне кылып нарушение кылып кеткендер сүрөттөрүнөн бери көргөнгө. Биз бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги коомдун ичинде, эл алдында биз ачык кайрым иштеп атабыз. Кадрларды тандап алууда дагы ошо коомдук багы активисттердин катышуусунда дагы жанагындай конкурстук отбор менен мындай эч кандай бир тууганчылык жок, эч кандай мындай туугандык байланышы жок кадрларды тандап алып атабыз. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күндө биздин Ички иштер министрлиги дагы ички коопсуздук кызматы дагы бүгүнкү күндөгү атайын тийиштүү кызматтар менен ичибиздеги жанакы туура эмес жолдорго барган, коррупциялык деңгээлдеги жолдор менен барган кызматкерлерден дагы багы эртерээк арылуу максатында көптөгөн иштерди жүргүзүп атабыз. Бул системаны паспортизация, бул айдоочулук көлүктөрдү берүү боюнча же болбосо транспорт каражаттарын каттоо, кайра каттоо жагында да биз бул жакта дагы бүгүнкү күндөгү багы детализационный пландардын баарын азыркы учурда жасап бүткөнбүз. Бул системаны биз бир канча убакыттан бери изучать этип, талдап, буга дагы ошо биз бүгүнкү күндө ошол жакшыртууга, жарандарыбызга багы жеткиликтүү шарт түзүп берүүгө бүгүнкү күндө биз даярбыз. Бул багытта дагы толук кандуу жеткиликтүү иштерди алып барабыз. Бул система буга чейин кандай иштеп келген болсо, мындан дары багы элибиздин кызыкчылыгына, элибиздин керектигине багы мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоого багытында биз дагы бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштер жүргүзүп атабыз. Бул дагы бүгүнкү күндөгү акыркы 10 жылда кирген өзгөртүүлөрдө да биздин арабызда дагы өзгөртүүлөр абдан көп. Ийгиликтүү жасалып жаткан иштерибиз да көп. Мына бүгүнкү күндө биздин Ички иштер министрлигибиз Улан Омоканович дагы көптөгөн тышкы мамлекеттер менен, ички түзүмдөр менен дагы көптөгөн иштерди алып барып атат. Ачык айкын баардыгын коомчулукка, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен тыгыз байланышта баардыгын коомчулукка жеткирип атабыз. Ар бир кайрылган жарандарыбыздын кайрылууларын дагы өз убагында чечип берип атабыз. Бүгүнкү күндө биздин кызматка кандайдыр деген мындай туура эмес иштерге барып атабыз деп айтуудан алысмын. Биз бүгүнкү күндө акыркы 15 жылда биз жакшы жагын өзгөрүп баратабыз. Чынар айым, мына азыр Ички иштер министрлигине берилген, кайра өткөрүлүп берилген укуктар Транспорт министрлигинде, Билим берүү министрлигинде, ошондой эле Унаа ишканасында 10 жыл иштеп келди деп эдиңизби? Ал нерсе эмне үчүн өзүнчө бөлүнгөнү менен жыйынтыгын бербеди? Эмне үчүн натыйжа бербеди? Мен ойлоп атам, бул эми бир чети жакшы максаттар менен ачылган болчу. Туура, жакшы максат менен ачылган. Ушул функциялар өз кезинде коррупция өтө күчөп кетти. Ички иштер министрликтен өзүнүн колунда өтө көп функциялар, полномочиялар бар экен. Бул эми мындай одон айтканда монстр катары өтө мындай катуу болуп калган да мындай абал. Ошон үчүн жакшы үмүт менен ачылган, бирок тилекке каршы ал жердеги иш чабал болуп калды. Көп каталар кетти да, көп каталар кетти. Адистердин жетишсиздиги же жоктугу эмнеден чабал болду ошол? Эми биз айтып калабыз, мисалы эгер мурун коррупция өтө күчтүү болуп, ошол ар бир функцияда транспорттарды регистрациялоо, же лицензия алууда, же окууларды, жана автошколаларда окутууда, ушунун баарында коррупция бар болгон болсо, кийин ал институттар түзүлгөндө, же ошол функциялар башка министрликке бергенде деле, ошол эле коррупционный схемалар баары ошол жакта кайра иштей баштады да. Бул эмнени билдирет? Менин оюмча, бул биздин коомдо коррупция өтө кеңири жайылган. Мисалы биз азыр 3 институтты алып иштеп атабыз, а бизде кайсы жерде коррупция жок. Жада калса, мына баланы бала бакчага орноштурууга ал жерде дагы сүйлөшүп, тыйын берип атып араң орношушат. Окууга өтүш керек болсо, аяктан төлөшөт. Мектепке, жакшы мектепти тандадык десе, аякка төлөп туруп киришет. Бүт жерде кеңири жайылган. Медицина сферасын алгыла. Билим берүү сферасын бүт жерде коррупция
жайылып кеткен да, кеңири жайылган. Ошон үчүн тилекке каршы бул азыркы, ошон үчүн мен айтып атам, коррупцияга азыр мындай бет албадыкпы? Коррупция менен күрөшүү эми чындыгга баштайлы. Мына бүт бул жерде саясий, биз айтып коебуз, саясий воля депчи, бунун эң жогорку турган кишилер эгер чындап эле эми өзү коррупция менен күрөшөбүз деп чындап күрөшсө, анда натыйжасын берет. Эгер сөз түрүндө, кагаз үстүндө калса, анда биз ушундай эмеге сазга батып эле отура беребиз да. Ошон үчүн азыр шанс бар. Шанс бар тазаланууга. Ошо тазаланууну пайдаланып, бул функциялар эми кайра келип атат. Эми ушул мен ойлойт элем, коом өзү ушуга дагы өзү жооп бериши керек. Ал коомдун ичинде ушул миллион дебейм, бирок миңдеген айдоочулар бар. Ошол айдоочунун баары өзүнө жооп бериши керек. Мисалы, коррупцияны күчөткөн биз өзүбүз болуп атпайбызбы? Биз эрежени бузаарыбыз менен барып эле ошону акча менен чечкенге дароо аракеттенебиз да. Мына ката кетти, дароо чечкенге аракет кылабыз. Ал биз өзүбүз түртөбүз. Ушу түртүп барып коом өзү күчөттү керек болсо да, эми биз өзүбүздү өзүбүз күнөөлөшүбүз керек. Ошону токтотконго биз өзүбүздү үйрөтүп көрөлү, мажбурлап. Жок, мен кээ бирде мында мисалды уктум, жакында эле ушундай жол эрежесин бузуп токтоткондо, эми ачык айтканда, инспектор баягы эски адатка салып айтыптыр, тыйыныңды таштап кет анда депчи. Десе болбойт дейт. Жок, андан көрөк бюджетке анда төлөйүн, мындай эле мен эрежени бузуп салган болсом, аякта аябай талаштуу болуп калыптыр. Экөө талашыптыр аябай, туура эмес деп. Бирок анда мен бюджетке эле төлөйүн деп, ал бала болбой коюп, түз эле штрафын бюджетке төлөп атат. Пожалуйста, ошондой чечкиле. Аны силер инспекторду дагы, коомду, министрликти, мамлекетте иштеген ишкерлерди коррупцияга түртпөй, анда ачык бололу баарыбыз тазаланганга аракеттенели. Тилек мырза, коррупция менен күрөшүү сиздердин колуңуздарда, бүт мүмкүнчүлүктөр бар, укуктар бар. Ошондой эле азыр сиздерге кошумча укуктар дагы берилди, аны менен катар жоопкерчилик дагы күчөдү. Ички иштер министрлиги мындан кийин ошол өзүнө берилген милдеттемелер, жоопкерчиликти жеткиликтүү аткарып, ошол коррупция менен күрөшүү багытында алдыда кандай жумуштар жасаган турасыздар? Албетте, баардык жактан буга биз байланып калбас дегенден алыспыз. Бул системадан биз бир канча убакыт мурда эле уже чыгып кеткенбиз. Биздин эшигибиз, биздин электрондук байланыштарыбыз, ишеним телефондорубуз ар дайым иштейт. Эгерде ошо коррупциялык деңгээлде иш-чара жолосо, кызматкерлер бар деп багы шек санаган жарандарыбыз болсо, биздин кызмат ишеним телефондорго кайрылса, биз андай кызматкерлерден арылууга ар дайым даярбыз. Бүгүнкү күндө бул багытта ачык айрым иштер жүрүп атат. Эгерде ошол коррупцияга байланышы биздин багы ишмердүүлүккө жолтоо боло турган кызматкерлер болсо, ошол арыздар менен же болбосо ошо ишеним телефондору аркылуу менен бизге кайрылса, биз андай кызматкерлер менен эртерээк наоборот коштошууга даярбыз биз. Бул багытта биз уже кыйла убакыттан бери эле ошо иштеп баштаганбыз. Азыркы биздин министрибиз Улан Омоконович дагы бул тармакты алдыңкы орунга коюп, өзүнүн жеке көзөмөлүндө алып, бул багытта учурда көптөгөн иштер жүргүзүлдү. Бул жактан биз уже алыстап чыгып кеттик деп айтсам жаңылышпайм. Бул жерде көзөмөл, коопсуздук, ошондой эле кырсыктардын алуу бүт баары жоопкерчилик иштер ички иштер министрлигине жүктөлдү. Ошол укуктар берилгенден кийин биз ошол кырсыктардын алдын алууга канчалык таасирин тийгизе алат, канчалык натыйжа берет? Мен ойлоп атам, ушу эми көбүрөөк таасирин бериши керек. Анткени ички иштер министрликтин эми бул иштерди жүргүзүүдө, мисалы ошол эле автотранспортты каттоо жана башка жумуштардан эми тажрыйбасы бар. Биринчиден билишет бул жумушту. А экинчи четинен алганда эми айдоочулардын тартибин алалы, айдоочулардын маданиятын алалы. Эми керек болсо ачык айтсак да, алар деле ошол ички иштер министрликтин кызматкерлерин көбүрөөк сездиришет да, көбүрөөк сездиришет. Негизи биздин менталитет, биздин бул тарбиябыз да ошондой болуп калыптыр. Биз бир нерседен корксок, анда ошол жаман ишке барбаганга аракет кылабыз да. Эми бул кичине бул коркутуу эмес, эми бирок сезгенге көбүрөөк таасир берет да. Бул министрликтен жоопкерчилигин да алып атат. Бул ишти полностью баарын бир колго. Анан бул жерден дагы бир нерсени айта кетет элем.
Жарандар коомунун арасында дагы бир пикир бар. Негизи биз бир нече активисттер ушул жол коопсуздугунда иштеп аткан. Азыркы кездеги мамлекеттик комиссия бар. Ушул жол коопсуздугу боюнча иштеши керек эле. Бирок иштеген жок да. Ошол мүчө болуп жүргөн кезде дагы көп айтышыбыз ичинде комиссияда. Ушул комиссияны реалдуу түрдө иштетиш керек. Бул комиссия баягы Советтик Союзда аябай чоң кырсык болуп кеткенде ошону чакырып алып, анан министрди чакырып алып, анан докладын угуп, анан сен иштерди жаман жасап атасың деп мындай тизгиндеп туруп, анан жакшы барып иште деп койчу эмес беле. Ошондой системада иштечү. Мына азыр эле жашап аткан 21-кылымда биз аны көргөндө айтканбыз, эми мындай ишти алып барса болбойт бул комиссияда. Бул комиссияга болгон эле биз ошол кезде айтканбыз, секретариатты түзүп, 2 кишини иштетип, анан ошол бүт органдарды координировать эткен ролду бергиле, укугун бергиле, ушундай укук. Ошондо бүт министерствону да тегиз контролдосун деп. Эми ошол багытыбыз кичине иштеген жок. Бирок антсе дагы бул ички иштер министрлик тарабына ооп атат, көбүрөөк мүмкүнчүлүк дагы. Көбүрөөк жоопкерчилик дагы. Бул жерде Тилек мырза, сиздерде мына унаа ишканасы сиздерге өттү, ошондой эле лицензия берүү бүт укуктар сиздерге берилбеди. Алар мындан ары кантип иштейт? Кандай иш алып барат? Алардын жоопкерчилигин кантип карастар? Мына башкарганга ички иштер министрлигинин базасы мүмкүнчүлүк береби? Ошол ишти алып кеткенге. Албетте, бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги бул кадамга барып аткандан кийин буга биз даярбыз бүгүнкү күндө. Биздин кызматкерлер да жетиштүү. Мына мисалы үчүн унааларды каттоо, кайра каттоо, айдоочулук күбөлүктү берүү системасы бүгүнгө чейин кандай иштеп келген болсо, бул күндөн баштап дагы мындан да жакшырат. Эл үчүн, элибиз үчүн, жарандарыбыз үчүн ар дайым ачык айкын иштерди алып барат. Бу жерде дагы ичинде кемчиликтер бар, ошолордун баарын жоёбуз. Мынакей мурда буга чейин билим министрлигинен бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 272 автомектеп бар. Ошолордун бүгүнкү күндө жарымдан көбү мыйзамга, талапка жооп бербейт да. Бүгүн аты эле ачылган, дареги бар, бирок өзү жок да. Катталып айдоочулук көлүк алган учурлар бар, жок эмес. Биз булардын баарын буга чейин талдап көрүп чыкканбыз. Ал боюнча убагында билим министрлигине дагы сунуштарыбызды берип келгенбиз, бирок ошолордун ишмердүүлүгү дале уланып келген да. Анткени ал жерде мен билгенден 7 киши кызмат кылат, лицензия берген жерде. Ошолор барып кайра ошолордун ишмердүүлүгүн текшерип, кайра лицензиясын артка алууга физикалык жактан дагы тажрыйбалуу эмеси жагынан да жетишпейт да. Биздин кызматкерлер ошол райондордо бөлүмчөлөрүбүз бар, областтарда биздин атайын башкармалыктар бар. Аяктан жетиштүү бардык ошолордун кетирген кемчиликтерин оңдоп, мыйзамдуу жарандарыбыздын мыйзамдуу укуктарын, кызыкчылыктарын колдоп, бүгүнкү күндө ошол багытта жүргүзүлгөн иштер мындан да жакшырат деген чоң ишеним бар. Ошол эле учурда айдоочуларды дагы багы жетиштүү деңгээлде, багы жетиштүү сапаттуу даярдоо дагы буякта терең көңүл бурулуп, бул багытта да көптөгөн иштер аткарылат. Бирок эки сөз кошо кете турган болсом, эми бул жерде албетте жанагы пикир ички иштер министрлигине баарына кайтып атат, анан баягыдай эле адатка салып, коррупциянын мындай рисктерди баары бир болуп атат да. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, барып, конечно, бул мектептерди текшеребиз, айдоочулар текшерилет жолдон, эми тыгыз. Эми ушундай чараларды полномочиялар көбүрөөк болот да. Ошол жерде дагы эми 100% эми гарантия жок да, эми баары бир делечи ошол мындай таптаза бардык биздин сотрудниктер иштейт депчи. Особенно региондорду ала турган болсок, ал жердеги кадрлардын сапаты кандай болду экен, иштеген стили кандай болду экен, же бардыгы мындай кичинекей айыл болсо баары билишет ал милиционерди деп коелу. Анан ал көз жумуп деле коюшу мүмкүн, жардам берип деле коюшу мүмкүн, же мындай коррупционный риск баары бир деле бар деп биз баары бир моюнга алышыбыз керек болуш керек. Бул республикалык деңгээлдеги айта кетип турган нерсе да. Мисалы үчүн багы көчөдө өзүбүз деле көрүп атабыз, пока барып бирөө жарым барып багы көчөдө остановкада бирөө жарым отуруп калса, бир жери ооруп жатып калса,
ошону сомнение болуп кетет да, ушунчалык ичпей эле койбой жакшы эле кийинген киши экен депчи. Ал ооруп атканын эч ким көрбөйт да. Сомнение менен өтүп кетет да, чын эреже ошондой айтып атат да. Ал адамды бар ден соолугун сурай турган эч ким жок да. Ооруп атасызбы, скорый чыгарып берейинби деген мындай баягы боорукерчилик менен кадам таштаган эч ким жок. Карап өтөт. Ушу жакшы кийингенден адам экен, ушунчалык ичпей эле койбойбу деп баягы күмөн санаа өтүп кетет да. Эгер ошол адамды барып убагында жардам берсе, может ошол адамдын да өмүрүнө, ден соолугуна пайда келтирмек дегендей маанидә да. Чын эрежемде айтып атпайбы, ал жакта да ишмердүүлүгүн текшерип, жакшы туугандык кылып. Бул эми ушунча кадамга ийги барып аткандан кийин биздин Ички иштер министрлиги буга чейин ачык айрым иштеп келген. Мындан ары дагы ачык айрым жеткиликтүү маалыматтар менен, жеткиликтүү багы ишмердүүлүк менен ошо мыйзамда кандай кызматтар, милдеттемелер жүктөлгөн болсо, биздин кызматкерлер андан 2 эсе да кызмат кылат. Бүгүнкү күндө биздин эшиктерибиз баары, ишеним телефондорубуздун баары иштеп атат, ачык айрым иштейбиз. Эгерде ошо мыйзам бузула турган жагдайлар болсо, ошолорду учурунда убагында жоюнга биз багыт жасайбыз. Чынар айым, сизде ошол жол коопсуздугу боюнча бир канча жылдан бери анализ жасап, баа берип атпайсызбы? Бишкектеги жакшы жакынкы жылдары камералар орнотулуп, кичине тартипке келе түштү. Республика боюнча ала турган болсок, жол коопсуздугу маселеси, ошондой эле техникалык жактан видео камералар, ошондой эле жалпы эле ошо транспорт коопсуздугу, адам өмүрүнүн көрсөткүчтөрү, өлүмдүн көрсөткүчтөрү, ошонун баарына бир анализ чыгарып келгенде сиз кандай баа бересиз? Мен эсептейм, негизи Бишкек өзү кичине оңолту, тартипке салынды. Аз болсо дагы камералардын жардамы менен, бул коопсуздук шаар проектиси менен патрулдук милиция башкача конкурс аркылуу сотрудниктер өттү. Ал жерде жөнөкөй жарандар дагы ишке кирип өтүп иштеп көрүп атышат. Ошондой реформа болуп атат, бул жакшырып атат да. Анан Бишкек тартипке салынып келатат. Бирок ошого карабай, ушул Бишкектин өзүндө деле ошо каза болгондордун саны өтө көп да. Жөө жүрүүчүлөрдүн арасында өтө көп болуп атат. Бул өзүнчө бир проблема. Анан Бишкектен Бишкек, Чүй областы статистика боюнча эң оор абалдарда, Ош менен Ош областы оор абалда. Анан эгер республика боюнча региондорду карачу болсок, азыр мисалы мындай тенденция бар. Өткөндө да бизге кайрылып сурашты, ушуга биз суроолоруна жооп бердик, ушу маалымат берип коелачы деп. Ушу Бишкекке келгенде башка региондон айдоочулар машиналерин уже токтото башташты дейт. Эмнеге ушул эмнеден болуп атат депчи. Бишкекте азыр ушул видеорегистратор, видеофиксациялар иштеген жерлерде кичинекей жанагы дорожный чийинде, жол чийинин бузуп атса, уже штраф келет аркасынан. Бишкекте эми айдоо маданияты да кичине өзгөрүп атат. Келип алып, региондо каалаганда айдап жүргөн болсо, Бишкекке келгенде каалайсыңбы, каалабайсыңбы кичине түзөлүп айдап атышат да. Эми баягы порядокты карап, айдоочуларга баш ийип, эрежелерге баш ийип дегендей. Ошон үчүн ушундай тенденция бар. Керек болсо ошо региондон келгендер машиналерин токтотуп коюп Бишкек шаарынан айдабаганга. Анткени эрежени көп бузуп алып атышат. Айыппулду көп төлөшөт. Бул эмнени билдирип атат? Биз мисалы региондорго эми ар кайсы жерге ар кандай жумуш менен барабыз, жей салабыз. Ал жерден биз массалык түрдө дейин ар бирибиз ошол айдоочулар, жөө жүрчүлөр бардык эрежени мындай көзгө илбегендей сезилет да. Мисалы айдоочулар жокпу эч ким бурулат. Баягы автошколадан деле окуду да, тажрыйбасы деле бар көп айдоочунун. Эки чийинди эмне болсоң дагы өтпөш керек деген эреже бар. Бирок ал эске алынбайт. Калган мындай бурулду, тигиндей тескери бурулду, айдап кетти. Ылдамдыкты сактабагандар, ичип коюп айдагандар. Бул массалык түрдө катталып атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм, ушу региондордо керек болсо абал мындан дагы начар. Ал жерде дагы бир маселе бар. Мен ишене албайм да, ушул Ички иштер министрликтин ар бир сотрудниги аябай мындай өзүнүн тартибин дагы жакшы алып жүрөт. Эл менен иштегенде дагы өтө эл менен жуурулушуп, мындай ошо жуурулушуп кеткенде дагы ошо катасына көз жумуп коюшу мүмкүн. Тууганчылык жагынан досум деп мындай жоопкерчиликтен бошотуп коюучу учурлар өтө көп да. Анан ошон үчүн аларга деле мүмкүнчүлүк жок болуш керек. Мындай 100%, 100 дагы өтө көп. Бир 50% таптаза иштеп, ошол өзүнүн кагазда жазылган, өзү ант берген укуктарын толук сактап атат дегенге мен ишене албайм да. Кадрларга болгон талап
боюнча айтып атат Чынар айым. Сиздерде кандай? Чындап эле ошондой ар бир милдетин так аткарбаган кызматкерлер бар, аларга жоопкерчилик кандай негизи? Албетте, биздин ички иштер министрлигинде ар бир кызматкердин өзүнүн кызматтык милдеттери бар. Ошол эле учурда мыйзам буза турган болсо, ага тийиштүү өзүнүн чаралары бар. Чаралар колдонулат, жетекчилер тараптан көңүл бурулат. Ошол эле учурда мынакей ошол эл менен жакын бололу деп биз ошол кызматкерлердин болгон контагын азайтуу максатында мына акыркы 2 жылда мынакей элдерде жарандарды кабыл алуу бирдиктүү терезелерди ачып атабыз. Мына областтардын бар центрларында бар. Мурда деген бир справка алыш үчүн ушул ички иштер министрлигине Бишкек шаарына келип алчу. Азыр ар бир областтарда доступный кирип, атайын ошол жерде жарандык коомдон алынган, конкурс менен алынган кызматкерлер отуруп, ошол жерде эгерде справка керек болсо справкалар берип атат. Ошол тийиштүү иш кагаздары керек болсо ошолордун баарын ошактан дайындап берип атат. Ички иштер кызматкерлери менен багы саламдашпай же болсо ошондой баарлашпай болгон контактын алыстатып, ошол эле учурда мынакей көчмө кабылдамалар иштеп атат. Аларда дагы ошол тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп атат. Ошол эле учурда мына мурда айдоочулук көлүгүңдү же болсо автоунаанын катталган көлүгүн жоготуп берсең, багы көрүнгөн жерден справкалардын баарын чогултуп барып анан ошол мамлекеттик каттама кызматынан ошолорду восстановить этип алчу. Мына азыр ошол жагында да биз мыйзам долбоорун иштеп чыгып, токтомдор чыгарып, эл азыркы учурда ошончо документ топтобой эле түптөн түз барып эле каттоо кызматынан автоунаанын эмесин, тийиштүү документтерин, номерларын кайра калыбына келтирип алган учурдун түз бердик. Ошол эле учурда мынакей ар бир жаран нарындан болобу же таластан болобу келип бир жерден кайсы жерде машина катталган болсо ошол жерден учеттон чыгарыш үчүн канча күн жүрчү эле. Азыр ар бир областтын өзүнүн центриnden эле барып ошол жерден каттатып алганга, регистрация кылып алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошол жактан эле айдоочулук көлүктөрүн алмашып алганга мүмкүнчүлүктөр түзүп бердик. Ошол эле учурда мына электрондук документти киргизип атабыз. Азыр ар бир жаран мисалы үчүн документин унутуп калышы мүмкүн, же болбосо башка машинада калтырып коюшу мүмкүн. Мына ошого да биздин кызматкерлер, биздин башкарма тарабынан ошол мыйзамдар чыгарып, ошол электрондук документ мына бүгүнкү күндө ошол электронный инфо система коюп атабыз. Мынакей документтин эле жанакы QR кодун көрсөтсө, биздин кызматкер ошол жерден көрүп бар экенин ынанып кое берген учурлары жетейил деп атабыз. Мына 2022-нин 1-январына чейин тесттик режимде жүрүп атат, санарип менен. Бул дагы ийгиликтүү кадамдар мынакей. Ошол эле учурда мына жакында буюрса дагы мыйзам долбоорлорун карап атабыз, буюрса өзүңүздөр күбө болосуздар. Биз эл менен ачык айрым иштеп атабыз бүгүнкү күндө. Анан мыйзам бузган кызматкерлер болсо, биз ар дайым кызматкерлер менен тийиштүү чараларды көрүүгө. Эгерде биздин кызматкерлердин катарына багы туура келбей турган болсо, ал кызматкер менен биз коштошууга ар дайым даярбыз. Чынар айым, кыскараак жооп берсеңиз, ушул ички иштер министрлиги ошол кырсыктардын алдын алууда дагы кандай нерселерге көңүл буруп, басым жасап иштеши керек? Мен айтат элем, пропаганда, профилактиканы өтө күчөтүш керек. Ошого дагы каражатты табышы керек. Мисалы, мен билем шаарга, ушу шаарды айтып атабыз абалы оор деп. Бирок ошого эле пропаганда жүргүзгөнгө, профилактиканы күчөткөнгө каражаты жок болгон учурлар болот да. Жок болсо анда элге кантип информацияны жеткирет, кантип үйрөтөт, кантип ушу эрежелерди дагы кулакка коюш керек, мыйзамдар өзгөрүп атат, аларды айтып туруш керек, алардын аң сезимин көтөрүп туруш керек, маданиятын. Ошон үчүн каражат табылышы керек, пропаганда, профилактика жагын күчөтүш керек. Анан азыр эле кадр жөнүндө да маселе көтөрүлүп кетти. Бул региондорго гана тиешелүү деле эмес. Бишкектен деле патрулдук милициянын конкурсу болуп атканда биз күбө болдук. Көпчүлүк иштегендер деле жакшы мындай тыгыз жооп берип, жакшы өзүн көрсөтө албагандар деле болду да, көп жыл иштесе деле. Ошон үчүн бул жерде кадр маселесине дагы тыгыз мамиле куруш керек да, жакшы үйрөтүлүшү керек. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде Ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз Ички иштер министрлигине кайтарылган укуктар кырсыктарды кыскарта алабы деген теманы кеңири талкуу кылдык. Бизде конокто Ички иштер министрлигинин өкүлү Тилек Исаев, ошондой эле Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова болду. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, жакшы жетип алыңыздар. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.